Geleceğim жақсы болып кетсе екен деп тілеп тұрам. Kız elim жардам беріңіздер. Assalamu alейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар Кудай таалам кабыл кылган болсун. Ден соолук каалырын ооруган жан билет демекчи, ден соолугуң болбосо узун өмүр пайдасы эмне? Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим, айыл затынын бир ажалы төрөттөн дейт. Мына Өскөнбаева Асүлбү эжебиз ушул төрөттөн кийин ден соолугу начарлап, ушул акыбалга келип отурат. Берген колго караганда, алган колго караганда берген кол жакшыраак дейт. Урматтуу Кайдыгер карабан момун мусулмандар, урматтуу кыргыз элим, ушу Асылбү эжебизге колдон келишинче жардам бериңиздерди суранабыз. Күнүнө, жумасына мындай дары-дармектер, көптөгөн акчалар кетип атат. Анан ушуларга ушул Асылбү эжебизге барыңыздарды жардам бериңиздерди чакырабыз, суранабыз. Ушул жерде мынакей жолдошу уулу олтурат. Otur girişinde olup kal. Silah. Haydi, ama jardam Suranam işte. Мынакей урматтуу кыргыз элим, ушул акыбалга келип отурат. Мына ушул эжебиздин агабыздын жакында эле өздөрү жашаган үйү да өрттөнүп, анан кийин азыр ушинтип квартиралап, ден соолугу начарлап, улам эжебиздин ушундай оор кырдаалда турат. Кайдыгер карабан урматтуу кыргыз элим, момун мусулмандар, колуңуздардан келгенче жардам бериңиздерди суранабыз. Шариятта да бар, садака, жардам асман жерден келген балия кырсыктарын сактайт дейт. Урматтуу бир туугандар, ушу садака кылыңыздар, жардам кылыңыздарды сиздерден өтүнөбүз, суранабыз. Өчүктүр эжебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, момун мусулмандар, кармаган орозоңуздар Кудай таалам кабыл кылган болсун. Ден соолук кадырын ооруган жан билет демекчи, бул жашоодо ден соолук болбосо узун өмүрдүн пайдасы эмне? Мына бүгүн алтындай болгон жеңебиз Өскөнбаева Асылбү эжебиз борорунда чалдырып турат. Аялдын бир ажалы төрөттөн дейт. Мынакей 10 айлык уулу кызы бар. Ушу төрөттөн кийин ден соолугу начарлап, ушул акыбалга келип отурат. Урматтуу Кайдыгер карабан момун мусулмандар, урматтуу бир туугандар, кыргыз элим, ушул эжекебизге бир жакшы жардам бериңиздерди суранабыз. Анан мына ушул жерде жашына калган алтындай уулу олтурат, агам олтурат. Азыр акыбал өтө оор.